Урматтуу депутаттар, эми азыр мына 5-чи микрофон, мына 1-3 микрофон чыгып турат, башка чыкпаңыздар, башка берилбейт. 5-чи микрофондон баштайбыз. Рахмат Сулайманов. Сунуш. Куатбек Алчевич. Бүт дүйнөдө тамак аш кымбаттап, башка нерсенин баары арзандады. Нефти тем более. Бүт дүйнөдө нефти арзандады, бизде бензин ошол ойдон түшкөн жок. Жазгы талаа жумуштары башталып атат. Дизель азыр, бензин, соляркалар эмне үчүн бизде арзандабайт? Эмне үчүн буларды сиздер Газпром менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп дүйнөлүк баага келтире албайсыңар? Бул биринчиси. Экинчиси, газ кымбаттап атат. Элдин пайдаланышына газ кымбаттап атат. Кече кымбаттады. Эмне үчүн газ кымбаттап атат? Аны да Газпром менен сүйлөшүңүздөр. Өзбекстандан $125 алат бир кубын. Gelişi $165, a bizge $230 satып атат. Мейли пайдасын. Не үчүн азыр күндө арзандатпай кымбаттатып атат? Бул экинчиси. Үчүнчүсү, Казакстан менен сүйлөшүү жүргүзүңүздөр. Унду запретин алсын. Эмне үчүн биз казак туугандарыбызга сууну берип атабыз? 82 жылкы договор менен, келишим менен до сих пор карай элекпиз. Кировтан суу кетип атат, суу сактагычтан, таластан 92% кетет. Орто сайдан, орто токойдон, чүйдөгү. Токтогул суу сактагычынан бардыгы келип 1 миллиардтан ашык суу берип атабыз. Анда сууну кой бергилесилер дагы. Эмне үчүн биз токтотуп беришибиз керек? Кой берип ташташ керек азыр. Сүйлөшүңүздөр. Ушул маселелерди өкмөт деңгээлинде чечишиңиздер керек. ЭЭПтин нормаларын эмне үчүн сактабай атат биздин партнерлор? Рахмат. Сунушту эске алыңыздар. 3-чү микрофон. Жооп берип коеюн мен. Алтынбек Турдубаевичтин маселеси боюнча эми газды азыр айтып берип койсун. Газ боюнча маселе ордуна келди. Алтынбек Турдубаевич жанагы ГСМ боюнча баалар боюнча көзөмөл жүрүп атат. Мына бизде маалымат түшүп атат. Жылдын башында ошол эле солярка 45 сом 50 тыйын болсо, бүгүнкү күндө ошол эле Газпром 42 сом 90 тыйындан сатып атат. Жалпысынан мына биз көзөмөл кылып көрсөк, 1,5-2 сомго чейин түшүүлөр бар. Мындан ары да сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт. Газ боюнча действительно жанагы Газпром поставкага доллар менен контракты түзүлгөн экен, ошого байланыштуу жанагы курсу өйдөлөп кеткенде булар тарифти дагы көтөрөбүз деген, бирок премьер-министр өзү жетекчилик менен сүйлөштүрүп, булар кайра марттагы турган баага кайра кайтара турган болду. Бул жагынан эме өсүү болбойт да, жогорулатуу болбойт. 5-чи микрофон биринчи чыкты, 5-чи микрофон. Рахмат. 1 минут. Рахмат Сулайманов. Бирбол, мен вице-премьерге мындай деп айтайын дедим эле да. Дүйнөдө нефти эселеп түштү. Сиз 1,5 сомду айтып атасыз. Уят болот. Анан Белоруссия бизде эле ошо ЭЭПтин мүчөсү $120 кымбат деп $90 сурап атат. А сиз болсо $230 ошол бойдон калтырганы аракет кылып атабыз деп атасыз. 2 эсе кымбат. Бул кандай бул? Бул эмне деген? Бул өкмөт сиздер кандай, бул кандай ой менен айтып атасыз шуну? Biz айтып атабыз, ушуну жаса деп, сүйлөшүңүздөр деп сунуш кылып атабыз. Ушуну бир эки жакты карап, дүйнөнү карап жасаңыздар деп атабыз. А сиз бу жерде мага жооп берип атасыз. Ордунда калып атат. Уят болот. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим. Ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алдыга айдады. Анан ар бирде 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт.
Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болса, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. А 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. А эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаоста, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн килеген Россияда bir ayda 170 adam koronavirüsten nabıt oldu. DTP'dan, yol kırsığından 1,5 adam kaçış oldu. Sayasat var da. Anan keyin sizler özüngөр aytып атасыңар, bunu sayasat aralashtirma dep. Sayasatка özüngөр aralashtirip atpайсыңар bu. Özüngөр ак халатчандарды үшүнтүп атпайсыңар, кайрылтып атпайсыңар bu. Özüngөр сөктүрүп атпайсыңар bu. Жанагы Кыргызга деген кыздарга. Анан келип алып туруп, карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар. Biz жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Экинчи микрофон. Кечиресиз, Куатбек ачы жооп бересизби? Урматтуу Ускелди мырза, биз жооп берүүдөн качкан жокпуз, жооп беребиз. Маселе жок. Азыр өзүңүз айтмакчы, биз чогулуп отуруп бул жерде бирөө күнөөлөбөй, андан көрө чогуу ошо эл менен чогуу болуп туруп коронавирусту жеңгенге баралы. Кудайдын алдында ар кимдин жообу бар. Баарыбыз жооп беребиз. Дагы бир жолу кайталайм, биз качпайбыз андан. Өкмөт бүгүнкү кандай өкмөттү кабыл алса, бүгүнкү өкмөт ошол өкмөттү бутуна тургузуп иштеп, ушундай кырсыктарга каршы турууга колунан келген аракетин кылып атат. Буга чейин да кылды. Мен сизге айтып коеюн, эми баягы расследование боюнча айта турган болсок, аны биз кече дагы комитетте түшүндүрүп айтып бердик. Ал расследование дейт. Ал ар бир эпидемиялык ачак чыккандан кийин ал жерде сөзсүз түрдө мыйзам боюнча расследование жүргүзүлөт экен. Анын причинасын апрель этпесе, аны менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан ошондой гана расследование жүргүзүлөт. Башка бирөөнүн аброюна шек келтирип, же болбосо бирөөгө мындай бир кыянаттык жол менен расследование жүргүзүү маселеси өкмөттүн алдында, штабтын алдында да турган жок. Ошондуктан бул жагынан кабатыр болсоңуздар болот. Кээ бир айтылган сөздөрдү туура эмес түшүнүк менен ошондой маселелер болду. Ал жөнүндө биз брифингде да айттык, кече комитетте да айттык, аны сүйлөштүк биз. Жалган маалымат бергендер өзүнүн жазасын алат. Ал боюнча сөзсүз түрдө иштин жыйынтыгы менен биз тыянакты чыгарабыз. Ошондуктан баарыбыз келгиле андан көрө чогуу коронавируска каршы ишти жыйынтыкта бүтүрүп алалы, андан кийин күнөөлөрдү териштирели. Ал күнөөлүү эч жакка качып кетпейт. Эгер ошондой күнөөлүү чыга турган болсо. Бүгүнкү күндө дагы бир айтайын. Өкмөттүн негизги тапшырмасы кыла турган иши коронавируска каршы күрөшүү. Менде кыскача сунуш, урматтуу Кубат Айылчевич. Мындай болуп атат да, азыр мына ПЦР тесттерди эле өткөрөбүз деп атасыздар, бирок жана экспресс тесттерди өткөрбөйбүз деп атасыздар. Бирок бизге аналитика, диагностика керек да. Канча ПЦР тест керек? Мисалы үчүн ПЦР тестти өткөрүш үчүн 2 жолу өткөрүш керек, башында аягында. Канча адамга оору жугат? Бизде канча реанимацияда орун бар? Канча жөн эле мындай орун бар ооруканаларда? Канча адам группа риск, улгайган адамдар, хроникалык оорусу бар? Ошол боюнча биз өкмөттүн штабтан мындай алгылыктуу аналитиканы укпай атабыз да, күнүгө брифинг бересиздер, бүгүн 40 адам, эртең 26 адам. Бирок ал эмнени түшүндүрөт? Кичине мындай аналитика керек болуп атат. Мисалы үчүн башка өлкөлөр калктын 80% орууну баары бир жуктурат. Бирок алардын ичинен 2% катуу ооруйт деген ошондой аналитика берип атат. Анан Бишкектеги станцияда 26 эпидемиолог менен инфекционист ооруп калды, медициналык кызматкерлерчи. Бул дагы мындай бир коркунуч. Сунуштарды эске алыңыздар.